Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу араб тилин сүйүүчүлөр. Аллахтын ырайымына умтулган, акыйкатты издеп, илим жолуна кадам таштаган ар бир илим талап кылуучуга Аллах Тааланын тынчтыгы болсун. Бүгүн силер менен биз бир максатта Куран түшкөн тилди үйрөнүүгө багыт алып жатабыз. Менин атым Ахунжан, учурда Египет өлкөсүндөгү Аль-Аскар университетинин студентимин. Бул сабактар аркылуу Аллах насип кылса, силер менен араб тилинин эң негизги бөлүгү болгон наху илимин бирге үйрөнөбүз. Араб тили бул жөн гана тил эмес. Араб тили Курандын тили, хадистин тили жана жалпы үммөттү бириктирген тил. Араб тили илимдердин эшигин ачкан ачкыч. Al-lughatul arabiyya babun ilal Qur'an. Faftahu bilisanik vadkhulhu biqalbik. Arab tili Kur'anга ачылган эшик. Аны тилиң менен ачып, жүрөгүң менен кир. Бул тилди үйрөнүүчүлөр ар түрдүү максатта үйрөнүшү мүмкүн. Кимдир бирөө шарият илимдерин терең түшүнүү үчүн, кимдир араб өлкөлөрүндө билим алуу же иштөө үчүн. Айрымдар үчүн бул тилди үйрөнүү жөн гана хобби катары болушу мүмкүн. Ал эми араб тилин үйрөнүүдө биздин максатыбыз шарият илимдерин терең түшүнүү. Шарият илимдери болсо өз ичинде экиге бөлүнөт. Улумул макасид максат кылынган негизги илимдер жана улумул васаил максат кылынган негизги илимдерге жардамчы курал болгон илимдер. Максат кылынган негизги илимдер булар диндин негизги мазмунун камтыган, мусулмандын ишенимин, амалын жана адеп ахлагын түздөгөн илимдер. Мисалы акыйда, фыкх, тафсир, хадис жана тасаввуф. Максат кылынган негизги илимдерди окуп үйрөнүүдөн максат мусулмандын ыйманын бекемдөө, ибадатын туура кылуу, адебин оңдоо жана Аллахтын ыраазылыгына жетүү. Ал эми жардамчы илимдер болсо, бул негизги илимдерди туура түшүнүүгө жардам берүүчү тилдик жана акылдык илимдер. Мисалы араб тили, араб тилинин морфологиясы, араб тилинин синтаксиси, балага, мантык, усулул фикх, усулут тафсир жана башка бир канча жардамчы илимдер бар. Жардамчы илимдерди окуп үйрөнүүдөн максат текстти туура түшүнүүгө, далилди туура колдонууга жана шарият илимдерин сапаттуу үйрөнүүгө жардам берүү. Араб тили дал ушул улумул васаилдин өзөгү жана ошол өзөктүн ичинде наху илими эң негизги пайдубал. Себеби наху бул арабча сүйлөмдүн скелети. Сөздөрдүн бири-бири менен байланышып, маанинин түзүлүшүн башкарган грамматикалык эреже. Эгер сүйлөмдө бир сөздүн аракети туура эмес колдонулса, анда бүтүндөй маани өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мыкты деңгээлде араб тилин өздөштүрүү үчүн эң алгач наху илиминен баштайбыз. Наху илимин үйрөнүүдөн максат сөздөрдүн сүйлөм ичиндеги абалын, байланышын жана грамматикалык эрежелерин түшүндүрүү аркылуу Куран, хадис жана арабча тексттерди туура окуу жана туура түшүнүү. Башкача айтканда, сүйлөмдү туура куруу. Сүйлөмдө роф, нас, жар жана жазма балдарын i'роптон ордун табуу. Маанини бурмалабай так жеткирүү. Кыскача айтканда, наху араб тилинин грамматикасы. Ал сүйлөмдүн түзүлүшүн үйрөтөт. Урматтуу илим талап кылуучулар, ошентип наху илимине болгон жалпылай киришүү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Илим үйрөнүү бул улуу сапар. Ал бир күндө эмес, үзгүлтүксүз аракет менен куралат. Ошондуктан бул жолдо талыкпай аракет кылыңыз. Эгер сабак сизге пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Аллах Таала үйрөнгөнүңүздү пайдалуу кылып, амал кылууну насип кылсын. Жүзүңүздө нур,
Жүрөгүңүздө иман болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.